9 bölüm. Kulak sal Ысрайыл. Көк тиреген чептүү чоң шаарлары бар. Сенден алда канча көп жана күчтүү элди басып алыш үчүн сен азыр Иордандын аркы өзүнө өтүп бара жатасың. Ал эл саны көп, узун бойлуу Анактын уулдары. Сен алар жөнүндө билесиң жана Анактын уулдарына ким каршы тура алат деген сөздү угуп жүрөсүң. Билип кой азыр. Кудай Теңириң бардыгын жалмап жиберүүчү оттой болуп сенин алдыңда бара жатат. Теңир аларды кырат, сага багынтып берет. Теңир сага айткандай сен аларды кууп жибересиң, тез эле кырып саласың. Кудай Теңириң аларды сен үчүн кууп чыкканда, өз жүрөгүңдө адил болгонум үчүн Теңир мени бул жерге ээ кылды. Мыйзамсыз болгон үчүн Теңир бул элди менин алдыман кууп чыгарып жатат деп айтпа. Сен алардын жерин адил болгонуң үчүн, жүрөгүң таза болгон үчүн мурастаганы бара жаткан жоксуң. Бирок сенин Кудай Теңириң ал элдерди мыйзамсыз иштер үчүн жана сенин ата бабаң Ыбрайымга, Ысхакка, Жакыпка берген убадасын аткарыш үчүн сенин алдыңан кууп жатат. Ошондуктан билип кой, Кудай Теңириң бул жер соорусун сага адил болгондугуң үчүн берип жаткан жок. Сен тоң моюн элсиң. Кудай Теңириңди чөлдө канча жолу каардантканыңды эсиңден чыгарба. Мисир жеринен чыккан күндөн тартып, дал ушул жерге келгенге чейин Теңирге моюн сунган жоксуң. Хорепте да силер Теңирди каарданткансыңар. Ошондо ал каарданып силерди кырып салгысы келген. Мен Теңирдин силер менен түзгөн келишими жазылган лоокторун, таш лоокторду алганы тоого чыгып, нан жебей, суу ичпей, ал тоодо 40 күн 40 түн болдум. Ошондо Теңир мага өз сөөмөйү менен жазган 2 таш лоокту берди. Алардын бетине силер тоого чогулуп келген күнү Теңирдин силерге от ичинен айткан сөздөрү жазылган. 40 күн 40 түн өткөндөн кийин Теңир мага келишим жазылган 2 таш лоокту берди. Анан Теңир мага тоодон тезирээк түш, анткени Мисирден алып чыккан элиң бузулду. Ал мен көрсөткөн жолдон тез эле бурулуп кетти. Ал өзүнө буркан жасап алды деди. Анан Теңир мага дагы мындай деди. Мен бул элди билем. Ал тоң моюн эл. Мени токтотпо, мен аны жок кылам. Анын атын жер үстүнөн өчүрөм. Сенден болсо андан алда канча көп күчтүү эл чыгарам. Ошондо мен тоодон кайтып келдим. Тоо болсо жалындап күйүп жатты. Келишим жазылган 2 таш лоок 2 колумда эле. Мен силердин алтындан музоо куюп, Теңир көрсөткөн жолдон тез эле бурулуп, Кудай Теңириңерге каршы күнөө кылганыңарды көрдүм. Ошондо мен 2 колумдагы 2 таш лоокту силердин көзүңөрчө жерге ыргытып талкалап салдым. Анан Теңирдин алдына жыгылып, силердин Теңирге жакпаган иш кылып, аны каардантып, күнөөгө батканыңар үчүн мен нан жебей, суу ичпей, мурункудай эле 40 күн 40 түн сыйындым. Анткени Теңирдин каарданып силерди жок кылып салгысы келгенинен корктум. Теңир мени бул жолу да укту. Теңир Аарунга да каарданып, аны өлтүргүсү келди, бирок мен ошол учурда Аарун үчүн да сыйындым. Силердин күнөөңөрдү, силер жасаган музоону алып отко өрттөп салдым. Мен аны талкалап, топурактай майдалап, тоодон түшкөн сууга чачып жибердим. Силер Теңирди Табейрада да, Масада да, Киброт Атаапта да каарданттыңар. Теңир силерди Кадеш Барнеиден баргыла да, мен силерге берген жерди ээлеп алгыла деп жөнөткөндө, силер Кудай Теңириңердин буйругуна каршы болдуңар. Ага ишенген жоксуңар. Анын үнүн укпай койдуңар. Мен силерди билген күндөн бери силер Теңирге баш ийбей келе жатасыңар. Ошондо мен Теңирдин алдына жыгылып 40 күн 40 түн жалынып сыйындым. Анткени Теңир силерди кырып салгысы келген. Мен Теңирге мындай деп сыйындым. О эгедер Теңирим, өз элиңди, өз энчиңди жок кыла көрбө. Сен ал элди улуу кудуретиң менен куткарып, Мисирден күчтүү колуң менен алып чыккансың. Өзүңдүн кулдарың Ыбрайым, Ысхак, Жакыпты эстегин. Бул элдин тоң моюндугуна, бузулгандыгына, күнөөсүнө караба. Сен бизди алып чыккан жерде жашагандар, Теңир өзү убада кылган жерге алып бара алган жок, аны жек көргөндүктөн чөлдө өлтүрүп салыш үчүн алып чыккан деп айтпасын. Алар сенин элиң, сенин энчиң, сен аларды өзүңдүн сунулган колуң, күчтүү билегиң менен Мисир жеринен алып чыккансың. 91 Забур. Забур ишемби күнгө арналганыр. Эң жогорку Кудай, сени даңктаган, сенин ысымыңды мактап ырдаган кандай жакшы. Эртең менен сенин ырайымыңды, түн ичинде чындыгыңды жарыя кылуу кандай жакшы. 10 кыл асбапта, лирада, арфада ойноп ырдоо кандай жакшы. Анткени сен мени өзүңдүн жараткандарың менен кубанттың, Теңир. Мен сенин колуң жасаган иштерге суктанам. Теңир, сенин иштериң кандай улуу, сенин ойлоруң кандай терең. Аны ойлонбогон адам билбейт, аны акылы жок адам түшүнбөйт. Ыймансыздар чөп чыккандай чыгышат. Мыйзамсыз иштерди кылгандар түбөлүк жок болуш үчүн гүлдөшөт. Сен болсо Теңирим, түбөлүккө баарынан жогору турасың.
Анткени мына Теңирим, сенин душмандарың өлүп жатышат. Мыйзамсыз иштерди кылгандар туш-тушка чачырап жатышат. Бирок сен менин мүйүзүмдү жапайы өгүздүн мүйүзүндөй жогору көтөрдүң. Сен мени жаңы зайтун майы менен майладың. Мен душмандарымдын кыйраганын өз көзүм менен көрүп жатам. Сага каршы чыккан зулумдардын талкаланганын өз кулагым менен угуп жатам. Адил адам курма дарагындай гүлдөп жатат. Лебанон кедриндей асманга көтөрүлүп жатат. Теңирдин үйүнө отургузулгандар кудуреттүү Кудайыбыздын короосунда гүлдөп жатышат. Алар каарыганда да мөмөлүү, ширелүү, жашыл болуп турушат. Алар Теңир адилеттүү, ал менин тирегим, анда калп жок деп жар салып турушат. 92 Забур. Теңир падышачылык кылып жатат. Ал улуулукка кийинген, Теңирди кудурет курчап турат, ал күч менен курчанган. Ошондуктан аалам бекем турат, козголбойт. Сенин тактың адегенделе орнотулган. Сен түбөлүксүң. Теңирим, дарыялар ашып ташып жатат. Дарыялар өз добушун көтөрүп жатышат. Дарыялар өз толкундарын көтөрүп жатышат. Бирок асмандагы Теңир суулардын добушунан да, деңиздердин күчтүү толкундарынан да күчтүү. Сенин аяндарың шексиз туура, Теңирим. Сенин үйүңө түбөлүк ыйыктык таандык. 37 бөлүм. Хиския падыша мунукканда кийимин айрып, зумбал жамынып, Теңир үйүнө барды. Ал падыша сарайынын башчысы Элиакимди, катчы Шебнаны жана зумбал жамынган башкы ыйык кызмат кылуучуларды Амостун уулу Ишая пайгамбарга жөнөттү. Алар ага келип мындай деп айтышты. Хиския мындай дейт: бул күн кайгы тарта турган, жазалана турган, маскаралана турган күн. Анткени курсактагы балдар жатындын оозуна келип калышты. Бирок энелердин төрөгөнгө күчү жок. Тирүү Кудайга акарат келтирип тил тийгизиш үчүн мырзасы Ашур падышасы жиберген Рапшактын сөздөрүн Кудай Теңириң угуп, ушул сөздөрдү айткандыгы үчүн аны жазаласа экен. Тирүү калган эл үчүн сыйын. Хиския падышанын кызматчылары Ишаяга келишти. Ишая аларга мындай деди: мырзаңарга мындай деп айткыла. Теңир мындай дейт: Ашур падышасынын кызматчыларынын мага тил тийгизип айткан сөздөрүнөн коркпо. Мен ага бир рух жиберем, ал бир кабар угуп өз жерине кайтат. Ошондо мен аны өз жеринде кылыч менен өлтүрөм. Рапшак Ашур падышасынын Лакиштен кеткенин угуп кайтып келсе, ал Либна менен согушуп жатыптыр. Ашур падышасына Эфиопия падышасы Тирак жөнүндө ал сени менен согушууга чыкты деген кабар айтышты. Ал муну угаар менен элчилерин Хискияга жөнөтүп мындай деп айттырды. Жүйүт падышасы Хискияга мындай деп айткыла: сен таянган Кудайың Иерусалим Ашур падышасынын колуна салынып берилбейт деп сени алдабай эле койсун. Ашур падышаларынын башка жерлерди эмне кылганын, аларды талкалаганын уккансың да, анан сен аман калмак белең. Менин ата-бабаларым бүлүнткөн элдерди кудайлары сактап калды беле? Гозан, Харан жана Рецеп Телесардагы Эден уулдарын сактап калышты беле? Хамат, Арпад, Сепербайым, Эйна жана Иба шаарларынын падышалары гана? Хиския элчилердин колунан катты алып окуду да Теңир үйүнө барып, аны Теңирдин алдына жайды. Анан Хиския Теңирдин алдында мындай деп сыйынды: Керуптардын үстүндө турган Исраилдин Кудайы, Себайот Теңир. Жер жүзүндөгү баардык падышачылыктардын Кудайы жалгыз сенсиң, асман менен жерди сен жараткансың. Теңир, кулак сала көр, Теңир, көздөрүңдү ачып назар сала көр, киши жиберип тирүү Кудай сага тил тийгизген Санхейриптин сөздөрүн ук. О Теңир, Ашур падышаларынын бүт өлкөлөрдү, алардын жерлерин кыйратышканы чын. Алардын кудайларын отко ыргытышкан, бирок алар кудайлар эмес эле. Адамдын колу менен жасалган буюм, жыгач, таш болчу. Ошондуктан аларды жок кылышкан. Кудай Теңирибиз, эми бизди анын колунан сактай көр. Ошондо Теңир сенин жалгыз Кудай экениңди баардык падышачылыктар билишет. Амостун уулу Ишая Хискияга мындай деп айтырып жиберди: Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: мен сенин Ашур падышасы Санхейрип жөнүндөгү сыйынууңду уктум. Теңирдин ал жөнүндө айткан сөзү мындай: Сиондун эркек көрөлөк кызы сени жек көрөт, сени шылдыңдап күлөт. Иерусалим кызы артыңдан башын чайкайт. Сен кимге тил тийгиздиң, кимди шылдыңдадың, кимге үнүңдү көтөрдүң, кимге текеберденип карадың? Исраилдин ыйыгына, кулдарың аркылуу Теңирге акарат келтирип, мен өзүмдүн көп сандаган майдан арабаларым менен тоолордун чокусуна, Лебанондун эң бийик жерлерине чыктым. Анын бийик кедр дарактарын, эң сонун кипаристерин кыям. Анын эң алыскы жерлерине, эң жакшы токоюна келем. Кудук казып суу иштим. Эми Мисирдин баардык дарыяларын таманым менен какшытам дедиң. Муну мен мурун эле кылганымды, байыркы заманда эле алдын ала белгилеп койгонумду уккан жок белең. Сен азыр ошону ишке ашырдың, чептүү шаарларды кыйратып, үйүлгөн урандыга айланттың.
Алардын тургундары кайратын жоготуп, титиреп, уятка калып жатышат. Алар талаадагы чөптөй, назик өсүмдүктөй, чатырдын үстүнө чыккан чөптөй, баш алгыч эле күйүп кеткен эгиндей болушту. Мен сенин отурганыңды да, чыкканыңды да, киргениңди да барын билем. Мага текеберденип тил тийгизгениңди да билем. Мага текеберденип тил тийгизгендигиң үчүн, менмен сиңгендигиң менин кулагыма жеткендиги үчүн, мен сенин танооңо шакегимди, оозуңа ооздугумду салып, келген жолуң менен артка кетирем. Хиския, сага мындай жышаан берем. Бул жылы түшүп калган дандан өсүп чыкканын, кийинки жылы өсүп чыкканын жегиле. Ал эми 3-чү жылы аштык сээп оруп алгыла. Жүзүм отургузуп мөмөсүн жегиле. Жүйүт тукумунан аман калгандары кайрадан тамырын төмөн жайып, жогору жагынан түшүм берет. Анткени Иерусалимден калдык чыгат, Сион тоосунан куткарылгандар чыгат. Муну Себайот теңирдин кызганычы ишке ашырат. Ошондуктан теңир Ашур падышасы жөнүндө мындай дейт: ал бул шаарга кирбейт, ал жака бир да жебе атпайт, ага калкан менен да жакын келбейт, ага каршы жал үйбөйт. Келген жолу менен артка кайтат, бул шаарга кирбейт дейт теңир. Мен бул шаарды өзүм үчүн, өзүмдүн кулум дөөт үчүн куткарам жана коргойм. Ошондо теңирдин периштеси чыгып, Ашур кошунунан 185 000 адамды өлтүрдү. Эртең менен туруп өлүп жаткан адамдарды көрүштү. Ошондо Ашур падышасы Санхейрип артка чегинип, келген жолу менен артка кайтты. Ал өзү жашаган Нинебиге кайтып барды. Ал өзүнүн кудайы Нисрох үйүндө табынып жатканда, аны уулдары Адрамелек менен Саретсер кылыч менен өлтүрүп, Арарат жерине качып кетишти. Анын ордуна уулу Эйсар Хадон такка отурду. 7-чи бөлүм. Андан кийин мен жердин 4 бурчунда турган 4 периштени көрдүм. Алар жерге, деңизге, бир да даракка шамал тийбесин деп, жердин 4 тарабынын шамалын кармап турушуптур. Анан мен чыгыштан көтөрүлүп келе жаткан, колунда тирүү кудайдын мөөрү бар башка периштени көрдүм. Ал жерге жана деңизге зыян келтирүүгө буйрук алган 4 периштеге катуу үн менен мындай деди: Кудайыбыздын кулдарынын чекелерине биз мөөр басканга чейин жерге да, деңизге да, дарактарга да зыян келтирбегиле. Анан мен мөөрлөнгөндөрдүн санын уктум. Исраилдин бардык урууларынан мөөрлөнгөндөрдүн саны 144 000 экен. Жүйүт уруусунан 12 000 адамга, Рубейн уруусунан 12 000 адамга, Гад уруусунан 12 000 адамга, Ашыр уруусунан 12 000 адамга, Напталы уруусунан 12 000 адамга, Менаше уруусунан 12 000 адамга, Шимон уруусунан 12 000 адамга, Леби уруусунан 12 000 адамга, Исахар уруусунан 12 000 адамга, Забулун уруусунан 12 000 адамга, Жусуп уруусунан 12 000 адамга, Бенжамин уруусунан 12 000 адамга мөөр басылыптыр. Ошондон кийин карасам, ар бир уруудан, ар бир улуттан, ар бир элден, ар бир тилден эч ким санай алгыс эбегейсиз көп адамдар тактынын жана козунун алдында ак кийим кийип, колдоруна курма дарагынын бутагын кармап турушуптур. Алар үндөрүн бийик чыгарып, тактыда отурган биздин Кудайдан жана козудан куткарылуу келет деп айтып жатышты. Бардык периштелер тактыны, аксакалдарды жана 4 тирүү жандыкты тегеректеп алып, тактынын алдына жүзтөмөндөп жыгылып, Кудайга мындай деп табынып жатышты: Омин, алкыш, даңк, даанышмандык, ыраазычылык, урмат, сый, күч, кубат жана кудурет түбөлүккө биздин Кудайыбызга таандык. Омин. Анан аксакалдардын бири сөз баштап: Менден бул ак кийимчендер кимдер? Булар кайдан келишкен деп сурады. Мен ага: Сен аны билесиң, мырза, деп жооп бердим. Ошондо ал мага мындай деди: Булар улуу кайгыдан келгендер. Алар өздөрүнүн кийимдерин жуушкан, алар өздөрүнүн кийимдерин козунун канына агартышкан. Ошон үчүн алар азыр Кудайдын тактысынын алдында туруп, анын ибадатканасында ага күнү түнү кызмат кылып жатышат. Тактыда отурган алардын арасында жашайт. Алар эми эч качан ачка болушпайт, суусашпайт. Аларды күн жана эч кандай ысык куйкалабайт. Анткени аларды тактынын ортосундагы козук кайтарып, тирүү суунун башатына алып барат. Кудай алардын бардык көз жашын аарчыйт.